Мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого 2 күн убакыт калды. Бул учурда даярдыктар күч. Анда мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн да шарттарды кароо талабы бар. Мындан улам Кыргызстандагы шайлоо участкаларынын 83% ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин шартына карап пандустар менен жабдылган. Буга чейинки шайлоолордо шайлоо участокторунун 3/1 гана шарттар түзүлгөн болчу. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн шарттарды түзгөнгө аракеттер болуп иштер жүрүп атат. Азыр шайлоо участкалардын дээрлик толук эле болуп калды. Бардыгында пандустар коюлду. Андан сырткары шайлоо участкасына келгенге такыр мүмкүнчүлүгү жок шайлоочулар үчүн алар шайлоо участкасынын сырткары жерде деп үйүнөн мисалы добуш берсе болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн көчмө урна уюштурулган. Шайлоодон алдын 3 күн мурда арыз менен кайрылуусу керек. Бул талапты Мыйман Бүбү апа да аткарып, үйүнөн добуш бермей болгон. Бара албагандыгым үчүн, путум ооруган үчүн, баса албагандыгым үчүн харлыгымды эске алып, 5-6 болуп келип, кагаздарын алып келип, үйдөн кол көтөртүп шайлатып кетет. Мен белгилеп беремин. Ошо белги бойдон шайлоого жетсе, биз ыраазыбыз. Шайлоо участогуна барып да добуш берсе болот. Ал үчүн Braille шрифти менен бюллетендер чоңойтуп көрсөтүүчү лупа жана коңгуроолор даярдалган. Коляскада келсе бизде жана звоноктор коюлган, ал жактан звонок келсе биз жакка угулат, биз чыгып жолду ачып берүүгө, ага шарт түзүүгө укуктуубуз. Киргизип шайлоого өтсө болот шайлоодон. Эске салсак, 10 январда президенттик жана референдумга карата шайлоо өтүлөт. Пандемияга байланыштуу санитардык нормаларды көзөмөлдөө үчүн ар бир шайлоо участкасында 2ден медик иш алып барат. Ал эми коопсуздук кызматын тиешелүү органдар көзөмөлгө алат. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.